Обода Лондон, BBC саламатсыздарбы? Элералық жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып бермек Максутова. АКШнын өкүлдөр палатасы президент Трампка каршы импичмент боюнча добуш берери күтүлүүдө. Баткен аймагындагы кыргыз-тажик чек арасында чыккан чатактан улам 6 адам жаракат алды. Коррупциялык иштер жана чууларга байланыштуу курулушу кечиктирилип келген Венециянын суу ташкындан сактоо системасы. Демократтардын башчысы Нанси Пелозиге жазган 6 барак катында президент Дональд Трамп ага каршы жарыяланган импичмент тууралуу ачуусун билдирип, бул Америка Кошмо Штаттарынын демократиясына кол салуу болууда деп айтты. Демократтар үстөмдүк кылган өкүлдөр палатасы өткөрчү маанилүү добуш берүүнүн алдында Дональд Трамп анын негизги укугуна доо кетирилди деп айтып чыкты. Бирок президент Трамп далилдерди бербей, анын адвокаттары күбөлөрдү суракка алган эмес. Өкүлдөр палатасы Дональд Трампка каршы импичмент үчүн добуш берген күнү да чечимди республикачылдар көпчүлүк кылган Сенат колдошу зарыл. Ошондо гана ал президенттиктен алынат. Американын тарыхында эң көп карама-каршылык жараткан президентке карата демократтар саясий согуш жарыялады. Президентке тагылып жаткан 2 айып эмне жөнүндө? Биринчиси, мурдагы вице-президент Джо Байден тууралуу маалыматты казып чыгууга Украинанын президентине кысым көрсөтүлүп, кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталса, экинчиси, расмийлер далилдерди жана керектүү документтерди берүүсүнө жол бербей, Конгресске тоскоолдук кылган. Саясий кыянаттыкты алдын алуу максатында демократтар үстөмдүк кылган өкүлдөр палатасы Дональд Трампка каршы импичмент үчүн добуш берет. Муну менен Дональд Трамп мындай тагдырга туш болгон 3-чү президент болууда. Good evening. From sex at the White House to a trial for his political life. Акыркы жолу мындай окуя 22 жыл мурун орун алган. Республикачылар президент Билл Клинтонго импичмент жарыялаган эле. Билл Клинтон 22 жаштагы Моника Левински менен катнашка барганын жашыруу максатында сот арачыларына калп айтып, мыйзамга тоскоолдук жараткан үчүн импичмент жарыяланган. Бирок Сенат аны актаган. Президент Дональд Трампты да ошондой тагдыр күтүшү ыктымал. Алар менин Украина президенти менен болгон сонун эле телефон сүйлөшүүмдү угуп чыгып, мага каршы колдонуп жатышат. Ал сүйлөшүүдө туура эмес эч нерсе айтылган эмес. Америка Кошмо Штаттарынын президентине импичмент жарыялоо бул уят. Импичмент жарыяны көпкө созулбайт. Ал 1-2 жуманын ичинде аягына чыгат. Натыйжада анын жыйынтыгы эмки жылын ноябрь айында орун алчу шайлоодо сезилет. Америкада президентке карата жарыяланган импичмент маселеси добушка коюлат. Бул жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. Кыргызстандын Баткен аймагындагы кыргыз-тажик чек арасында чатак чыгып, кыргыз тараптан 6 киши жаракат алды. Тажик тараптан ок атылып, бир аскер кызматкери жана жергиликтүү кеңештин депутаты жаракат алды, деди Кыргызстандын чек ара кызматы. 4 кишиге таш тийген, алардын баарынын абалы жакшы деп айтылат расмий маалыматтарда. Чатак ташууга тажик тургундары тактала элек тилкеде курулуш иштерин жүргүзгөнү себеп болгону айтылат. Тажик тарап расмий билдирүү тарата элек. Чек ара кызматы тараткан маалыматта учурда аймакта кырдаал туруктуу деп айтылат. Чек ара чатагы орун алган жерде Кыргызстандын Баткен облусундагы өкмөттүн өкүлү Акрам Мадумаров менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджабой Ахмадзода жолугушту. Бийлик өкүлдөрү чек ара маселесине жергиликтүү тургундарды аралаштырбай, тиешелүү органдардын гана иш алып баруусун сүйлөшкөн. Ушул Кокташ айыл аймагына чектеш жерде үйдүн заборун куруунун натыйжасында мына бир топ пикир келишпестикке чыкты эле. Мына ушуга окшогон маселелерден чоң окуяга айланып кетип атат да. Азыр саат 4-тө мен өзүм Согди областынын жетекчилиги менен телефон аркылуу сүйлөштүк. Жеринде барып сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз.
Токиодо жарандык сот зордуктоо ишине байланыштуу арыз берген тарапка $30.000 айыппул төлөп берүүгө милдеттендирди. Журналист Шиоро Ито 2015 жылы ал эс учун жоготуп койгон маалда аны белгилүү кабарчы Норiyuki Ямагучи зордуктаганын айткан. Аны кылмыш иш катары кароо үчүн прокурорлор жетиштүү далилдер жоктугун айткандан кийин ал жарандык иш катары каралган. Австралияда кече эң ысык күн болду. Анткени 2013 жылы абанын температурасы 40,3 градуска жетсе, кече күнү 40,9 градуска көтөрүлдү. Австралия кургакчылык жана ири токой өрттөрү менен алпырышууда. Окумуштуулар жуманын аягына чейин күн мындан да катуу ысышы мүмкүн деп эскертти. Европалык мейкиндик агенттиги күн системасынын артындагы планеталарды иликтеген миссиясын баштады. Техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам миссия кечигип башталды. Чиопс аттуу телескоптор жүктөлгөн учак Француз Гвианадан кое берилди. Бишкекте өткөн реакция аталышындагы нааразылык акциясында коррупцияга каршы күрөш жана сөз эркиндигин коргоо талаптары айтылды. Бул акция бир нече маалымат каражаттарына каршы соттук доолор менен чуулгандуу иликтөөлөрдүн учуруна туш келди. Күмөндүү кирешелер боюнча иликтөөлөрдү жасаган кыргызстандык басылмалар хакердик чабуулга кабылганын айтты. Сөз эркиндигин коргоо чакырыктары менен кошо эле журналисттердин жоопкерчилиги тууралуу маселелер да коюлду. Бир нече ай мурун суунун агымы көбөйүп, Венецияны суу каптап кеткен. Шаардын мэри бул табигый кырсыкта келтирилген чыгым $1 миллиард түзөрүн билдирди. Атайын дамбалар бул кырсыкты алдын алышы керек эле. Мосей аттуу долбоордун алкагында курулган тосмолор Адриатика деңизинин деңгээли 3төн жогору көтөрүлгөндө Венеция лагунасын бөгөп алышы керек эле. Бирок өлкөдөгү коррупцияга байланыштуу бул долбоор ишке ашпай келген. Өткөн айда Венеция соңку жарым кылымдагы ири суу ташкынында калып, абал келечекте кандай болуп кетерин көрдүк. Амбициялуу талаш тартыш жараткан инженердик долбоор Венецияны сактайбы же жаргатакайбы? Мосе аттуу долбоордун алкагында Венецияны суу ташкындан коргоо үчүн 78 суу тосмосу орнотулган. Мосе бул эксперименттик электромеханикалык система. Бул жер дагы Мосеге тиешелүүбү? Ооба, анткени Венеция деңизден корголушу керек. Ошондо биз деңиз деңгээлинен 12,7 метр төмөн жерде турабызбы? Ооба, суу дарбазаларын көтөрүү зарыл болгондо, биз аларды көтөрүү үчүн бул түтүктөр аркылуу абаны үйлөйбүз. Андан кийин көп суу агып келбей калганда, дамбаларды мурунку абалындай жаткыруу үчүн тиги түтүктөн абаны чыгарып жиберебиз. Мосе долбооруна көп каражат сарпталып, коррупциялык иштерден улам курулушу кечиктирилип келген. Курулуш иштери 16 жыл мурун башталган. Ал 2014 жылы бүткөрүлүп, Венецияны мындай суу ташкындан сакташ керек болчу. Эми курулуштун мөөнөтү 2022 жылга жылдырылды. Долбоор $1,78 миллиард бүтүшү керек эле, бирок ал $6,13 миллиардга жетип, юридикалык маселелерди жаратты. Долбоорго байланыштуу коррупцияга аралашкан деп 35 адам кармалган. Алардын ичинде Венециянын мурунку мэри да бар. Демонстрациялардан улам Мосе долбоору унутта калып келген. Сынчылар деңиз деңгээли мурда күтүлгөндөн да жогоруласа, система жараксыз болуп калышы мүмкүндүгүн айтат. Дамбанын кечиктирилиши Венециянын Мурана аралындагы айрым колоночулөргө зыянын тийгизүүдө. Фабиано Амади суу ташкыны айнек мештерине чейин жетип, баарын кыйратууга аз калган учурду тасмага тарткан. Ал устачылык менен күн көрөт. Дамбалар бизди суу ташкынынан сактайт деп үмүт кылабыз. Биз колдонгон сырьёлорубузга суу кирип жатат. Биз мындайга чыдап тура албайбыз. Венециянын жүрөгү сыналган ыйык Марк Басилика чиркөөсү да жабыркады. Суу ташкыны көтөрүлгөндө орто кылымга таандык мозаикалык полду да суу каптап, баа жеткис плиткалар суу астында калган. Мосе дамбалары маселени убактылуу чечиши гана мүмкүн. Анткени окумуштуулар келерки 100 жылдыкта атактуу шаар суу астында калышы мүмкүндүгүн айтууда.
Террор чабуулуна кабылып калсаңыз эмне кылуу керектигин билесизби? Окуя болгон тарапка карай качасызбы же жашынасызбы? Британ полициясы тургундарды террор чабуулу маалында эмне кылуу керектигин үйрөткөн онлайн курстарын баштады. Террордук чабуулдар көп орун ала баштады. Соңку айда Лондон Бридж көпүрөсүндө дагы бир каргашалуу окуя болду. An effective way of combating terrorism at your place of work and elsewhere is to prevent it. Бул видео кооптуу нерсени байкап билүү жана ага кандай даярдануу керектигин үйрөтөт. Коркунучтарды байкабай калсаңыз, видео кайра ойнотулат. Бул видео кооптуу жагдайда эмне кылуу керектигин үйрөтөт. Коопсуздук маселеси боюнча Адистин айтымында мындай окутуу абдан жигердүү. Бирок айрым адамдар коопсуздук тобокелчиликтерине маани бербей коюшат. Көптөр бул курска катышпай коюшу мүмкүн деген кооптонуу бар. Бир таңкаларлык нерсеге күбө болуп баштадым. Терроризм күч алган сайын элдер буга көнүп баштагандай сезилет. Терроризмге каршы эксперттер 2017-жылы Лондондо орун алган 4 террордук чабуулга негиздеп видео курс даярдаган. Бул курс буга чейин киши көп жүргөн жерлерде иштеген кызматкерлерге багытталган. Элге канчалык көбүрөөк маалымат жеткирсек, террордук чабуулга кабылган учурда эмне кылуу керек экенин билип алышат. Бирок тургундар мындай 45 мүнөттүк онлайн курсун көрүп чыгууга даярбы? Өтө көп убакытты талап кылат экен. 15 мүнөттүк видео курс болсо, мен аны көрүп чыгууга даярмын. Муну жаштарга үйрөтүү керек. Алар алдуу, качып үлгүрүп, өзүн куткарышы керек болот. Менин жашымда машыгуу курсунун кереги жокко. Бир киши бомба көтөрүп жүргөн болсо, туш тарапка чуркаган туура эмес. Менин оюмча керектүү нерселерди үйрөнүп алуунун зыяны жок. Өткөн айда Британияда терроризм коркунучу төмөндөдү. Бирок полиция тургундардын контр терроризм тууралуу билимин жогорулатуу керек дейт. Эми спорт жаңылыктары. Өткөн дем алыш күнү алган травмасынан Ливерпулдун жарым коргоочусу Жоржиньо Вейналдум бүгүн Катарда орун алчу клубтардын дүйнөлүк кубогунун жарым финал оюндарына катышпайт. Деян Ловрен, Жоэл Матип жана Фабиньо да жаратынан улам оюндан четтетилген. Ливерпуль мексикалык Монтеррей клубу менен ойнойт. Монтеррей дем алыш күндөрү катарлык Ал Сад командасын 3-2 эсебинде утуп алган соң жарым финалга өтүп кеткен. Карабао кубогунун чейрек финал оюндарында Ливерпулдун 23 жашка чейинки командасы Астон Вилла менен ойноду. Ал эми Ливерпулдун негизги оюнчулары Катарда машыгып жатат. Жаш команда 5-0 менен утулуп калганына карабай, машыктыруучу Нил Кричли алар менен сыймыктанып жатканын билдирди. Бүгүн өтчү чейрек финал оюндарында Эвертон Лестер Сити менен, Оксфорд Юнайтед Манчестер Сити менен, ал эми Манчестер Юнайтед Колчестер менен ойнойт. Реал Мадридтин менеджери Зинадин Зидан Эль Классико кубогунда Барселонага каршы оюн жакшы өтүшүнө ишенерин айтты. Ла Лига матчы алгач ирет 26 октябрга коюлган. Бирок Барселонада жарандык толкундоолорго байланыштуу оюн токтотулган. Барселона Испаниядан эгемендүү болууну каалаган Каталониянын баш калаасы. Арсеналдын мурдагы башчысы Арсен Венгер Месут Өзилдин Кытайдын мусулман уйгурларга кылган мамилеси тууралуу пикирин айтып, оюнчу өз пикирин билдирүүгө акысы бардыгын, бирок бул Арсеналдын көз карашы эместигин билдирди. Жарым коргоочу Өзил Кытайды сындап, мусулман уйгурларга колдоосун көрсөткөн. Арсенал болсо клуб саясатка кийлигишпейт деп айтты. Кытайдын тышкы иштер министри Өзил жалган маалымат алган деп билдирди. Жаңылыктардын соңунда скейтбординг Паралимп оюндарына кириши мүмкүнбү? Рю Сей Учи мүмкүн деп ойлойт. Ал дени сак төрөлүп, бирок учурда эки көзү көрбөй калганына карабай, колуна таяк алып скейтборд кылып жүрөт. Ал Токиодогу үйүнүн жанындагы скейт паркка келип машыгат. Ага өңгүл-дөңгүл жерлерден секирип, ылдам жүргөн аябай жагат. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыз болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Эрмек Максутов болду. Саламатта калыңыздар.